Адабий окуу сабагы 4-А класс. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым? Жакшы эс алып турдуңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен, окуучуларым. Маанайыңар кандай, балдарым? Баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Кана балдар, маанайды көтөрүү үчүн бир туугандар бири-бириңерге жакшы маанай каалагыла. Эң жакшы. Сабагыбыздын темасы сот болгон коён. Сабактын максаты болгон окуяны түшүнүп айтып беришет, ойлоо жөндөмү активдешет, жаныбарлардын токойдо жашаганы менен таанышышат, жаныбарларды адамдын образы менен чагылдырганды билишет, акылдуу болууга тарбияланышат. Айласыз айталада ач карышкыр, жорсо да жолу болбой ач калыптыр, тамтаңдап тамак издеп ачкалыктан, токойдо үмүт менен ал барыптыр. Убара урун албай бир да жанга, жер шымшып токтой калат анда-санда. Бир кезде күп деп түшүп байкуш түшүп кетти, атайлап мергенчилер казган анга. Темселеп ары кетти, бери кетти, тырмышты түйшүк тартты, азап чекти, карышкыр кара жанын карч урса да, бул аңдан чыкпасына көзү жетти. Демейде деми бийик эр кашабаң, азыр ал аша кетти намысынан, тиштенип чымырканып ал каткырды, келгиле эл журт барбы берчү жардам. Токойдо жалгыз кулжа бара жаткан, үндү угуп эмне экен деп келди чапчаң, ошондо карышкырдын айткан сөзү, унчукпайм эмгегиңди алып чыксаң, турду да берки аркыны ойлоп мурда, жакшылык кылсамбы деп бул кургурга, эңкейип карышкырга карады да, чыгарсам жебейсиңби деди кулжа. Карышкыр жанын сабап көп карганды, сени жесем бетимде кызыл барбы дегенде бою жибип кулжа досу кол сунуп аны аңдан тартып алды. Жай алып жаны тынчып эркиндикте, кубанып ой кыдырып турду биртке, кулжанын таттуу этин эстей калып, мындай деп сөз баштады карай тике. Качандыр кайрылышат жакын жолдош, сага мен ыраазымын кулжа дос, сен токсуң мен ачкамын ээн жерде, мындайда түшүнбөсөң жакшы болбос. Кумсарып анда кулжа мындай деди, өлүмдөн эптеп алып чыксам сени, антыңды анда жатып айттың эле, эсиңде досуң аның барбы деги. Карышкыр анда минтип баштады кеп, ант бердим жебеймин деп айтканым эп, бирок да кантип эми сага тийбейм, оокатым өмүр бою жегеним эт. Ошондо бир сур коён узун кулак туурадан бара жаткан шаша чуркап, токтотту тигилөккө тең кыйкырып, чатакка калыс бол деп акыл сурап. Арызын угуп көрүп экөөнүн тең, сот коён калыс болду мындай деген, силердин айтканыңар баары туура, бирок да жалаң сөзгө аз ишенем, көрөйүн анык өзүн көзүм менен. Уккан соң соттун сөзүн кантип турат, карышкыр аңга карай түштү кулап, кана эми адатынча тартып ал деп, кулжага куу тырмактуу колун сунат. Турду да мындай деди адилет сот, карышкыр карыш эми алкың токтот, териңди келип мерген сыйрып алсын, сендейге мындай башка айтарым жок. Азамат адилет сот делден кулак, жүргүздү каничерге каттуу сурак, ээрчитип кулжа досун алып кетти, эркинде ырырдашып жыргап уунап. Ошентип балдар, кулжа карышкырдан кутулуп качып кетти. Үйгө тапшырма сот болгон коён. Тамсилди окуп түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер балдарым. Саламатта болгула.